been trying in vain to hold on. No matter what I say, keeping you close shouldn't be hard. If you were honest when you said you missed me. You've played with my pride, making me feel like we had something real, and making you stay shouldn't feel wrong. This is the last time I'll ask you to listen. I've played all my cards. Would you feel a thing if you saw me right now? Ассаламу алейкум достор, баарыңыздарға калымыздан чоң салам. Мен YouTube канал ачып, биринчи видеону коюп атканда абдан толкундандым эле. Бүгүн дагы абдан толкунданып жатам. Анткени бүгүндөн баштап блогерликти токтотуп, YouTube'га акыркы видеону тартайын деп жатам. Азыр Калымбуз шаарына барабыз. Абдан сонун видео тартып, сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Ысык чайдан куюп, кофеден куюп, диванга жайгашыңыздар. Абдан кызык болот. USA YouTube каналының катталуучулары. Бул турмушта баардык нерсенин башы болот, аяк болот дегендей. Мисал алсак, бир машинаны капремонтко киргизет. Определенный убакта киргизет, определенный убакта бүтөт. Бир артист концерт берейин деп концертке определенный убакта чакырат, определенный убакта бүтөт. Жада калса президенттердин дагы өзүнүн мөөнөтү бар. 5 жылга шайланып келет, 5 жылдан кийин татыктуу бир башка инсанга өткөрүп бериш керек да, ал инсан баягы мамлекетти оңдогонго аракет кылып өз ишин улаш керек. Ошол сыңары өзүңүздөр билгендей, өткөн жылы 2021 жылдын март айында мен YouTube канал ачып, мекендештерге жакшынакай маалымат берейин, Америка менен тааныштырайын,
Америкага келүү жолдорун айтып берейин, Американын кооз шаарларын айтып берейин, Америкадагы болгон жумуштар жөнүндө айтып берейин, Америкага мекендештер келип калса кайсыл жерге келиш керек, англис тили боюнча ар кандай темада видеолорду тартканга аракет кылдым. Бүгүн мен үчүн дагы өзгөчө күн болуп турат. Кичине толкунданып жатам. Ушул видео YouTube каналымдын акыркы видеосу болот. Анткени мен баягы блогерликти токтотуп жатам. Эмнеге токтотуп жатам? Мекендештер, достор. Анткени мен өз максатыма жеттим. YouTube'га 280ге жакын, 271 деме видео койдум. Көптөгөн мекендештер билди. Америкага келсе болот экен, иштесе болот экен, бутка турса болот экен, турмушту оңдосо болот экен, ата-энеге жардам берсе болот экен, туугандарга жардам берсе болот экен. Баягы Кыргызстандын бюджетине салым кошуп, Кыргызстандын өнүгүшүнө аз да болсо салым кошсо болот экен мекендештер көптөр билди. Кыргызстанга жээрип жаткан акчаларды топтоп, Кыргызстандан үй алса болот экен, мал топтосо болот экен, бизнес ачса болот экен. Ар кандай келүү жолдору бар экен, грин карта ойносо болот экен, туристтик виза менен келсе болот экен, жада калса Мексика менен кирсе болот экен деген түшүнүктөр мекендештерде пайда болду. Мен дагы ошо видеолорду жакында бир сыйра карап чыктым. Анан анализ жасап, эми каналды улантканга шарт жок экенин билдим. Анткени видеолор кайталана баштады. Мен баягы башында берип жаткан маалыматтарды эле кайра видео тартканда кайталап, улам кайталоонун кереги жок деп ойлоп атам, достор. Мен 1 жыл 2 ай мурун YouTube каналын ачканда, биринчи жолу ачканда өзүмдүн жубайым биринчи катталуучу болгон. Андан кийин мекендештер акырындан каттала баштады. 74 болгондо эсимде биринчи жолу оюн уюштурганбыз. Ошол күндөн бери көптөгөн мекендештер колдоп, азыркы бүгүнкү күнгө чейин чогуу келдик. Ошо баардык мекендештерге каналыбыздагы азырда катталып жатат, жаңы катталып жаткан мекендештерге баарыңыздарга чын жүрөктөн ыраазычылыкты билдирем. Ар дайым жакшынакай каалоо тилек айтып жаттык бири-бирибизге. Мен колдон келген маалыматтарды берип жаттым, сиздер колдоп жаттыңыздар, лайктарды басып жаттыңыздар, комментария жазып жаттыңыздар. Баарыңыздарга чын жүрөктөн рахмат. Мен бир жолу айттым деп коетмун, айткам. Кудай буйрса, күмүш кнопкага жетебиз, 100 000 подписчик болобуз деп. Блогерлик учурда жетпей калдык, эми бирок эч кандай капачылык жок. Менин азыр жүрөгүмдүн төрүндө 10 күмүш кнопка, үстүндө алтын кнопка, алтын кнопканын үстүндө бриллиант кнопка турат YouTube'тунчу. Анткени ушул мекендештердин Алмаз байке, сизге абдан чоң рахмат. Алмаз байке, эки дүйнөдө бактылуу болуңуз. Алмаз байке, сиздин жардамыңыз менен, сиздин мотивацияңыз менен Америкага жаңы эле келдим, 1 жума болду, 2 жума болду деген көптөгөн мекендештерим, көбүнчөсү жаштар. Ушундай жакшынакай тилек айтканда, YouTube'тун берген пластмассовый кнопкасы эчтекеге тете болбой калат. Сиздердин жакшынакай тилектериңиз менин жүрөгүмдүн төрүндө ар дайым сакталып калат, достор. Негизинен алганда биздин каналдын эң негизги көп бөлүгү жаштар. Жаштарга дагы айтып кетчү ичине сөздөр бар. Анткени мен өзүңүздөр билгендей жаш жигит эмесмин. Азыр 48демин, 2 жылдан кийин 50ге чыгам. Баягы мектепте окуп жүргөндө убакыт аябай билинет. 7-класстын баласы 8-класстын баласы менен айырмаланып турат, бири-бири менен катыша албайт, сүйлөшө албайт. Кийин мектепти бүтүп,
окуу жайды бүтүп жумушта иштеп жүргөндө достордун арасында ар кандай айырмалар болот. 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл болушу мүмкүн. Ошон үчүн менин каналымдагы жаштарга каалап кетем, чын жүрөгүмөн. Өскүлө, өңгүлө, Кыргызстаныбызды өнүктүргүлө. Биз Кыргызстанды эмес, дүйнөнү багындырышыбыз керек. Биздин ушунчалык абдан сонун, билимдүү, илимдүү жаштарыбыз абдан көп. Азыр биздин каналдын катталуучуларынын арасында дүйнөнү кыдырып жүргөн мекендештер көп. Россияда жашаган мекендештер көп. Германияда, Турцияда, Италияда, Англияда, Японияда, дүйнөнүн бүт булуңгурчунда биздин мекендештер бар экен. Мен ошол мекендештердин бардыгы менен YouTube каналыбыз аркылуу көп байланыштым. Жазышып аттык, чалышып аттык. Көптөгөн мекендештерим мени Кыргызстанга чакырып атышты. Ар бир айылдан, ар бир областтан чакырып жатышты. Алмаз байке, качан келесиз? Келсеңиз, сизди кичине коноктогонго кудуретим жетет, сизге чоң рахмат деп. Ушул сиздердин айткан каалоо тилектин бардыгы эч качан унутулбайт, достор. Менин жүрөгүмдө калат. Жана айтпадымбы? Жүрөгүмдө 10 баягы күмүш кнопка, үстүндө алтын, үстүндө бриллиант кнопка деп турбаймынбы? Ошонун бардыгы сиздердин каалоо тилектерден келип чыккан сезим. Жаштарга жада калса, биздин каналда 7-8 класстын балдары бар, карындаштар бар, инилер бар. Ошо инилер жазат мага кээ бирде. Алмаз байке, кандайсыз? Мен сиздин YouTube каналыңызга катталдым. Мен дагы сизге окшоп чет мамлекетке чыккым келет. Мен дагы акча таап ата-энеме жардам бергим келет. Мен дагы туугандарыма жардам бергим келет. Мен өзүмдүн Кыргызстаныма салымымды кошкум келет деп. Тырмактай болгон 7-8 класстын балдары ушинтип айтканда жүрөгүң эзилип кетет, достор. Биздин каналда көптөгөн менден улуу абалар бар, эжелер бар, аталар бар, энелер бар. Мага ар дайым жакшынакай каалоо тилек жазып, Алмаз уулум, мекендештерге жардам берип атасың, жол көрсөтүп атасың жаштарга. Америкага чакырып атасың. Бактылуу бол, аман эсен бол, үй бүлөң менен жакшы жашагыла, тынчтык болсун деген биздин апаларга, аталарга, абаларга, эжелерге чын жүрөгүмдөн таазим кылам, ыраазычылыгымды билдирем. Мен дагы азыр видео тартып кичине эметип кетип атам, сүрдөп кетип атам. Достор, ошондой бардык нерсенин башы жанагы аягы болот дегендей. Мен акыркы күндөрү YouTube'га да көп видео тартпай калдым, убакыттын жоктугунан. Көптөгөн видеолорду анализдеп чыктым, достор. Мен азыр видео тарткан учурда кайра эле кайталай береткемин. Мен сиздерге көптөгөн маалыматтарды бердим го деп ойлойм. Мага таарынбаңыздар. Колдон келген аракетти жасадым. Биздин жумуштагы өзүңүздөр билесиздер, абдан оор жумуш. Убагында укташ керек. Анан мекендештер мага суроо берет да, суроо бергенде мен кечинде уктоо учурунда жооп берем. А Кыргызстанда болсо, Россияда болсо күндүз. Анан мен деген ошо уйкуга бөлүнгөн 10 саатты бир 2 саат, 3 саат уктап эле калган учурда ошо мекендештердин берген суроолоруна жооп жазып, рахат алчумун да. Ошондо менин мамам мага чалып калчу. WhatsApp'тан чалып калып, "Ай балам, азыр укташ керек, мен билем сен укташ керек, мен сезип атам. Сен болсо шуулдатып жазып атасың" ответ. "Батыраак бүтүрө кой балам. Андан кийин уктап алып жолго чык, аман эсен жүр" дечү. А мен ушу жаштарга да айтып кетер элем да. Ким бай? Бул ата энеси бар киши, бай киши. Мисалга алсак, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бактылуу киши деп ойлойм, бирок мен ага караганда бактылуу киши болуп атам. Анткени ал киши өзүнүн ата энесинен айрылып калган. Баарыбыз билебиз. Мен азыр төрүмдө атам, энем десем таарынып калышы мүмкүн. Не карытып атасың деп. Мен папам,
мамам, туугандарым, эң бай киши бул ата энеси бар киши. Жаштарга айтарым, кичине акыл насаат деле кылып койсом болот да, кичине улуураак катары. Мектепте окуган студент балдарга ата энеңерди сыйлап жүргүлө. Биз канчалык тырышпайлык, биз канчалык ата энени бакпайлык, баары бир эненин, атанын берген тарбиясы, эненин берген ак сүтүн эч качан актай албайбыз. Биз кээ бирде ата энебизди унутуп коебуз, достор. Ата энебизди унутуп коебуз. Балдарыбызга көбүрөөк көңүл бурабыз. А биздин ата энелер эртең менен турса дагы биз оюнда, түштө тамак ичсе дагы, жатаарда дагы биз оюнда. Бизге каалоо тилек каалап, балдарым аман эсен болсо экен, балдарымдын иши алдыга жүрсө экен, ден соолугу чың болсо экен деп бата берип жатышат. А биз жаштар кээ бирде ата энени унутуп коебуз. Ошон үчүн колдон келсе ата энени унутпай, ар дайым көңүл буруп, биздин бакканыбыз жакшынакай эле сөз. Жакшынакай сөз, сыйлап коюу, төргө отургузуу, анча мынча кийим алып берип коюу. Ошону менен эле ата энени бакканыбыз. Ата эне бизден эч нерсе үмүт өтпөйт. Биз өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып кетсек эле ата энени бакканыбыз. Менин дагы YouTube каналымдын баягы катталуучуларынын, аябай катуу катталуучуларынын бири менин мамам анан папам. Ар бир видеого реакция кылып, мамам ар бир видео чыкканда жазып калат, видео менен чалып калат. Ай балам, видеоңду көрдүм. Далдакем деп коет меничи. Далдакем. Оюңдагынын баарын эле чачып саласың, ичиңде кириң жок депчи. Анткени мен мактангандык эмес, мен эми таятамды тартып калыптырмын. Таятам ушундай киши экен, башкарма болуп жүргөн киши экен. Нарында, Акталада, Жаңы Талапта өзү Куртка деген башкарма киши болуптур. Анан колу абдан ачык экен. Абдан ачык экен. Бирөөлөрдүн тою болуп атса, не болуп атат? Малдың барбы десе, жок десе, үйүндөгү малдардын баарын таратып салчу экен. Бирок эч качан кайра сурачу эмес экен. Анан баягы турмуштары кичине слабыйраак кишилер бир кыжалат болуп атса, турмушу жакшы кишиден малын алып берип койчу экен дагы, анан экинчи сурабайсың деп койчу экен. Бүттү, аксакал да анан унчукпай калчу экен. Ошондой таятамды көрбөй калгам. Мамам bir 4-5 класста каза болуп калыптыр, жаш эле. Достор, негизинен бизде алып инсандар болгон. Алып инсандар алып из калтырып кетишкен. Биздеги макал лакаптардын баарын ошол инсандар калтырган да. 5 кол тең эмес, жетим бири кыдыр деген сыяктуу. Улууга урмат, кичүүгө ызат деген сыяктуу. Алардын калтырып кеткени издери гигант. Мен ошо YouTube каналым менен аз да болсо микроскоп менен караганда эптеп көрүнгөн бир из калтырып кеттим, достор. Мен азыр калтырып кетип жаткан 270тен ашык видео ушу боюнча калат. Мен негизи блогерликти чыштап атам, видео тартпайм, бирок YouTube'да ошо боюнча калат. Акырындан жазылган мекендештер, жаштар көрө берет. Мен калтырып кеткен видеолор биздин жаштар үчүн. Менин каналым кимге багытталган? Райондо, айылда жашаган карапайым элге, карапайым иничектерге, карапайым карындаштарга арналган. Анткени ошолор бирдеме билсин, Америкага келсе болот экен деген маалыматты берейин дегем. Чоңдордун балдары ал каалайбы, каалабайбы, атасын айтып койсо эле, атасы бир сөз менен эле каалаган дүйнөнүн каалаган жерине жеткизип коет. Мен ошон үчүн карапайым айылда жашаган мекендештериме арнаган бул каналды, достор. Ошон үчүн кичинекей болсо дагы из калтырып кеттим го деп ойлойм. Мен чыгарган видеолор көп жылдары актуальный болот да. Анткени мен сиздерге көп ачык нерселерди айтып бербедимби? Ачык нерселерди айтып бердим. Америкадан канча акча тапса болот? Тракка келсеңиздер 15 миңден 20 миңге чейин айына акча тапсаңыздар болот. Өзүм тапкан акчаларды сиздерге ачык эле көрсөтүп берип жаттым. Сиздерге маалымат болсун дедим. Мен мотиватор болоюн дедим. Америкага сиздердин келишиңерди кааладым. Азыр көптөгөн жаштар келип атат. Мага күн сайын жаштар чалат. Байке, мен
Бруклинге келдим, байке мен Нью-Джерсиге келдим, байке мен Флоридага, мен Чикаго келдим. Байке мен оюм жок эле келгенге. Сиздин видеолорду көрүп калып, ана мотивация алып, ошо күч кубат берип анан келип калдым байке. Иншалла Кудай буйрса кезигебиз деп. Айтып жатышат, Кудай буйрса көп мекендештер менен кезигебиз. Анан мен баягы кичине из калтырып кеттим деп атпаймынбы? Из калтырып кеттим деген себебим менин кийинки урпактарыма, неберелериме, чөйрөлөрүмө кичине из калтырып кеттим. Мен айтып атпаймынбы, таятамды көрбөй калгам деп. Анан кийин неберелер, чөйрөлөр YouTube каналдан көрүп, биздин чоң ата ушундай адам болгон турбай дегенге кичине из калтырып кеттим. Өзүбүз дагы кийин Кудай буйрса 80-90 чыксак, ушул видеолорду карап, жаш кезди эстеп жүрөлү достор. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бардык мекендештерге ийгилик каалайм. Үмүттү эч качан өчүрбөш керек. Үмүттү эч качан өчүрбөш керек. Жаштын тилегин берет дегендей, тырыша бериш керек, аракет кыла бериш керек. Аракеттин артынан ийгилик келет достор. Мен дагы өткөн жылы Instagram канал ачып, көптөгөн мекендештерге грин картаны кантип ойнойт түшүндүрүп бергенге аракет кылгам. Көп мекендештер ойногон. Мына азыркы күнгө чейин 80ге жакын мекендешим чалып, сүйүнчүлөп, Алмаз байке, сиз берген маалымат аркылуу грин карта ойноп утуп алдык. Биринчи жолу ойнодук. Сизге рахмат деп жакшынакай коло тилек айтып атат. Бардыгыңыздарга ийгилик. Азыр дагы текшерелек мекендештер бар болуш керек. Текшерсеңиздер дагы утасыздар. Кудай буйрса 2023-жылы Америкага күтөбүз. 2300 мекендеш келет. Ошондой достор. Мен Telegram каналды, YouTube каналды токтотконум менен дагы бир жакшы кабар бар. Мен Instagramда бармын. Азыр ушул жерге жазып коем. Алмаз сызыкча KG сызыкча USA деп жазсаңыздар, Instagram баракчадан анча-мынча маалыматтарды берип жатам. Эмнеге десеңиздер, мен YouTube'ду жапканымдын себеби достор, убакыт жок болуп атат. Мен дагы иштешим керек, үй бүлөнү багышым керек, эс алышым керек, үй бүлөнү эки жакка чыгарышым керек. Ата-энеге көп көңүл буруш керек, туугандарга көп көңүл буруш керек. Мен YouTube канал ачкандан бери өзүмдү сезип атам, байкап атам. Ата-энеме азыраак чала баштаптырмын. Ата-энемди кичине сарсанаа кылып атыптырмын. Анткени мен уктоо учурунда жоопторду жазып, машина айдап барып видео тартып калам. Үйгө келгенде үй бүлө менен көп болбой, мен видео тартам деп кетип калам. Анан ошо бир себеби дагы YouTube канал токтогондо кичине убакыт көбүрөөк болот. Ата-энеме көңүл бурам. Жумасына азыр 2 жолу чалып атсам, мен жумасына 4 жолу, 5 жолу чалып калам. Сүйлөшүп турам, кабарлашып турам. Достор, ошондой. Мен дагы эмне деп айтарымды билбей атам. Instagramда барбыз. Instagramга катталып жаткан мекендештердин бардыгына абдан чоң ыраазычылык билдирем. Күн сайын 500дөн, 1000ден мекендеш жазылып жатат. YouTube'ду бат эле кууп жетип койду. Азыр YouTube'да 44500 болсо, Instagram'да уже 44000 болдук достор. Ошо Instagram'га өтүп аткан себебим, Instagram жеңилирээк экен. Instagram жеңилирээк экен, видео тартып коюш бат эле экен. 5 минутта, 10 минутта видео тарта коесуң, маалымат бере коесуң. Мекендештер көп көрүп атат. Бир видео чыгарсаң 100 миңден ашып кетип атат кээ бир видеолор. 60, 30 деп. Бардык мекендештерге чоң рахмат. YouTube жабылганы менен блогер эмеспиз. Биз Кыргызстандын жөнөкөй жараныбыз. Кадимки эле мекендештерге окшоп Instagram'дан анча-мынча маалымат берип турам, байланышып турабыз. Азыр Instagram ар бир үй бүлөдө бар. Ар бир үй бүлөдө 7 киши болсо 7 кишиде тең Instagram бар. YouTube болсо саналуу эле кишилерде бар. Мен накта блогер дегенди YouTube канал ачкан ушундай жигиттерди, айымдарды блогер деп айтса болот. YouTube'дун түйшүгү абдан чоң. Мен мурда да айтып калчумун, бир видеону чыгарарда кээ бирде 10 саат кетет, кээ бирде 8 саат кетет, кээ бирде 7 саат кетет, кээ бирде 3 саат кетет дегенде. Instagram'га кетип баратып 5
5 минут 3 минут кетирип 1 минут кетирип туруп кой бүттү, маалымат кетти, монтаж жасамай жок. Ошон үчүн ким YouTube каналын ачып иштетип жатса, ийгилик каалайм, эмгегиңер зор. Ана мен жаштарга да айтып кетет элем, азыр Америкага көптөгөн жаштар келип атат достор, өзүңүздөр билгендей. Ошо жаштарга айтып кетет элем, сиздерге энергия көп да, көбүнчөсү 20 жашта, 23 жашта, 30 жашта, 27 жашта келип жаткан карындаш инишектерге колдон келсе YouTube канал ачып, мекендештерге маалымат бериңиздер. Мен берип аткан маалыматка караганда сиздер көбүрөөк маалымат бересиңер. Анткени сиздердики жаңы башыңыздан өткөрүп атасыздар. YouTube канал ачканда Кыргызстандан самолетко түшүп атканда ачыш керек экен. Самолетко түшүп атып, бул жака келип самолеттон түшүп, Чикагога, Бруклинге келип, мына жаңы эле келдим, мына жумуштап атам, мына квартира таап атам. Ошондой жакшы маалымат берип, анан уланып кетет. Кийин права тапшырып атам. Ошон үчүн жакшы блогер болгуңар келсе, жакшы маалымат берсеңиздер, мекендештер өзүлөрү эле сизди көтөрүп кетет. Өзүлөрү эле жакшынакай кабыл айтып, сиздерге күч кубат берет. Көп жерде айтып коет, YouTube канал минти өстүрүш керек, Instagramды минти өстүрүш керек деп. Мага да көп мекендештер жазып калганда, байке сиздин Instagramды кичине эме кылып берели, оформление жасап берели, YouTube'ду оформление жасап кооздоп берели дегенде. Мен айткам, сиздердин кооз сырты кооз болгон менен сырты кооз, ичи калтырак болгон каналдын мага кереги жок. Мага эчтеке кооздоп ойлой койгула. Мага сырты калтырак боло берсин, бирок ичи жакшы болсун, маалымат жакшы болсун, мекендештерге пайдалуу болсун. Ошондо мекендештер өзүлөрү эле колдоп кетет экен. Мына сиздерге көрсөтүп бербедимби? 1 жыл 2 айдын ичинде Instagramда 44 000, YouTube'да 44 500 болдук достор. Ошон үчүн Instagramдан жолугуп турабыз достор. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык. Астыга койгон ой тилек, максаттарыңыздар ар дайым ишке ашып турсун. Эч качан оорубаңыздар, баарыңыздарга узун өмүр каалайм. Жакшылыктардын баарын каалайм. Сиздерди урматтап, ызаттап, сыйлап, иниңиздер, агаңыздар, балаңыздар. Алмаз бренд дагы ат болуп калды. Алмаз KG USA деген менен эми көп нерсе ача берсе болот. Компания ачсаң болот, бирдеме чыгарсаң болот. Ичине футболкада чыгарып койбодук го. Кепка чыгарсаң болот дегендей. Достор, ошондой. Баарыңыздарга абдан чоң ысык салам. Америкага келиңиздер. Кыргызстанды эмес, дүйнөнү багынтыңыздар. Дүйнөнү багынтсаңыздар, күчтүү компанияларды ачсаңар, IT сферасында чоң компанияларды ачып, корпорацияларды ачсаңыздар, ошонун пайдасы эле Кыргызстанды көтөрүп кетет. Ийгилик, аманчылык, ден соолук. Простой алмаз болдук. Кадимки эле Кыргызстандын жараны алмаз. Кудай буйруса кезигип турабыз. Кудай кааласа. Блогерликти тыштадык достор.